Программабызды улантабыз достор. Негизи айтып коюшат экен, ар бир адам өзүнүн жашоосун өзү каалагандай жашай алган адам гана эң бай адам дейт. Андыктан баардыгыңыздар ушундай бай адамдардан болуңуздар дейли. Биз болсо бизге келген конокторубуз менен тааныштыралы. Төкмө акындар бар, Чыңгыз Кожошев жана Мамбет Орозо. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Мамбет Токтогул. Маанайыңыздар кандай? Саламатсыздар. Саламатчылык, Кудайга шүгүр. Келе жаткан майрамыңыздар менен жана бүгүнкү майрамыңыздар менен. Сиздердин дагы майрамыңыздар менен жалпы кыргыз калкыбыздын дагы майрамы менен куттуктап кетебиз. Ошол болсун, бардыгын биз дагы куттуктайбыз. Негизи сиздер жаш таңдай деген ушундай айтыш болот экен жакында. Ошого катышасыздар. Буйруса. Качан болот, каякта болот, кимдер Жана катышат? кимдер катышат? Бул жаш таңда 2015 айтышы 2013 жылдан бери уюшулуп келатат. Жалпы элге белгилүү болгондой, мына республикалык айтыш коомдук фонду бар. Ошол жерде биздин улуу устаттардан сабак алып келаткан биздин жаш акындар бар. Анан мурда болсо айтыш коомдук фонду тарабынан, улуулар тарабынан демилгеленип өткөрүлчү. Бул саам жаш таңдай акындар өздөрү тарабынан демилгеленип өткөнү турат буйруса. Каякта болот? 6-декабрь күнү Токтогул Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрына келиңиздер. Ошол жерде өткөрөбүз, ошол жерде күтөбүз. Жалпы калай аракет кылабыз. Ал эми Мамбет Токто, сиз айтыңызчы. Сиз биз билгенден кытайлык кыргыз экенсиз. Бул жакка качан келгенсиз? Алды менен ассаламу алейкум, урматтуу ак калпакчан кыргыз эли, кыргыз мамлекети. Барыңыздарга саламатчылык. Ден соолук тилейм. Саламат болуңуз. Мен ошо 9-айда келгем. Бул жактын немелерин анча көп түшүнбөйм. Сентябрь айында. Келгени 3 айча болуп калды. Ушундай улуу агалардын жетектөөсү менен ошолордун жолдорун басып келе жатам. Жүз алдыда 2 айча катышып келдим. Сиз кайсыл жагынан элеңиз Кытайдын? Кытай Кызыл Суу областы, Акчи районунан. Демек сиз бала чагыңыздан ошол Кызыл Сууда чоңоюп өскөнсүз, Эң сонун экен. Ал эми бул кечеге биздин көрүүчүлөр барат эмеспи? Азыр кызыгып жатышса керек. Кандай негизи дагы өзгөчөлүктөр болот? Кандай дагы биздин көрүүчүлөр үчүн кызыктарды тартуулайсыңар? Мунун өзгөчөлүгү мындай болушу мүмкүн. Мына азыркы заман, турмуш шарт ар кандай мейли саясий, мейли коомдук айтор, коомдогу болуп аткан абалды жаш таңдай акындардын көзү менен көрүп, көкүрөгү менен туюп, акылы менен аңдап, жаш акындардын тили менен жалпы элге жеткирип берели деген. Эң сонун экен. Ал эми азыр болсо программага кирип келер замат сиздер мына ушундай жакшынакай комузуңуздарды кармап келдиңиздер. Азыр балким сиздерден ушу төгүп беришиңиздерди суранабыз анда. Төгүп ырдап берсеңиздер жакшы болот эле, келиңиздер. Кыргыз эли жана бүгүнкү Манас күнү ушундай эле таңкы 5-программасын кошуп дегендей. Жарайт анда эмесе. Амандашып алалы калкымаң арба деген сөз менен биздин сулуу кызыбыз сөз уккусу келиптир жаш таңдайлар төкмөдөн. Биздин устаттар айтып кеткендей бул байыркың өнөр турбайбы, басынган сайын көктөгөн балбылдап көктө жылдызы байыркыдан булга күнгө кадимкидей өчпөгөн. Анда калай калкым Кыргызстан көгүндө жылдыз жуп болсун. Бүгүнкү Манас майрамы төкмөлөрдүн атынан төп куттуктап кетели, маарекеси жуп болсун. Мына келип биз ушул жерлерге 5-чиң ушул каналга береке берет турбайбы келгенде мындан адамга. Булар сүрөнчү болуп турган кез буйрусаң алды тарапта боло турган кадамга. Мынан өткөрсөк деген айтыштан өнөрдүн элге тартуулап, мынан өзгөчө биздин мүдөбүз. Өнөр деген чоң дайра, ошо чоң дайрада сүзөбүз. Калай калкым Кыргызды эртең саат 5:30
Kırgız drama teatrda geliңиздер kalayık, sizlerдің ошол жерден күтөбүз ой. Баракелде. Жоғылар, рахмат, келіңіз эми. Сіздің атыңыз Мамбет Токто. Мамбет Токто, Мамбет Орозо уулу. Мамбет Орозо уулу, фамилияңыз. Termemdi menin kabıl alda, telenin aldım dağılar. Mına Tangsarda geldik bulcakta, bardı kıvırap turdu canıvar. Manas mayramın ötüp jatpayбы, barısının başından Alatoğday bağı var. Tökmölөр gelip 5. kanaldan azır tөгүп жаткан çağı var. Kudaydan ey tileyim jakşılık, oşo salamat bolgun barыңар ey. Emi mayram menem mareke, жылдардан ötüp uşintip ulanıp tursun ulamdan. Tökmölөр gelsin törlörgö, töp sözün aytıp çuvalgan. Mına 5. kanalgan rahmat aytam tuğandar. Razıçılık Allah'tan gelsin cana da, el razı olsun bulardan. Biz tileybiz jakşılıktardı jaratkandan tilenip, akın bolduk buyrusa Alatoğ'a biz gelip, jağıbızdan bülönüp. Emi jakşılıktın barısın, tileybiz elden çalınıp. Hatayın geldim Kıtay taraptan, ben Kırgızistan'ımdı sağınıp. Hatayın gelsem bulcakta, yeçendep öttü canılık. Menin da toğday vagım var eken, 5. kanalga turan bugün da jakşınakay kavılıp. Emin ıntımağırız kalkımda, ornogondayım köp boldu. Atanın jolun ulantıp jolda gondor köp boldu. Mınake alıp jatavı suluğunun ayabastan şıktarın. Barыңарdan men sestim çirkin Kırgızistandın jıttarın. Öçürböy gelatkan turabay kasam, bular Manastan kalgan duhtarın. Aman bol, dayım aman bol, alışon Alatoğ Kırgızistanım. Кол чабуулар, сиздер менен эми шашпай отуруп, узагыраак отуруп, жакшы ырларды уксак жакшы болот эле. Бирок ошентсе дагы рахмат айтабыз. Анан кийин сизге бир акыркы суроомду бергим келип атат. Кайра Кытай жергесине качан? Сиз ошол жактан баштап эле ушу төкмөлүк менен ошол жакта дагы алектенип жүрөсүзбү? Ооба, мен буюрса сахнага чыгып калганыма бир жыл болуп калды. Ошо былтыр чыга баштагам. Ал жактарда айтышуулар болуп турат. Буюрса жакшы ийгиликтер менен эл арасында көрүнүп жүргөнбүз. Анан атайын ушул бизде тил жакта бир аз акындардын деңгээли өсө элек, ошого улуу устаттардын колунан таалим алып келели деп ушу Кыргызстанга атайын келип калдык. Эң сонун экен. Жакшы. Чоң рахмат сиздерге дагы бир майрамыңыздар менен куттуктап өткүм келип атат. Жакында гана кечээ күнү маалым болду, кыргыз казак айтышы ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилди. Бул жалпы кыргыз элинин жеңиши деп ойлойм. Чоң рахмат сизге, ар дайым ийгиликтер коштосун. Рахмат, кытайлык туугандарга, кыргыздарга салам айта бериңиз. Келип бергениңиздерге рахмат. Урматтуу достор, азыр болсо биз ушу шаар тургундарына суроо узатканбыз. Азыр эмне жөнүндө кыялданып жатасыз деген. Келиңиздер, анда шаар тургундары эмне жөнүндө кыялданат? Алдыдан жалпыбыз чогуу жоопту көрөлү. Андан жолугушабыз.